International Alert уюмуна грант жазганбыз, ошол боюнча окууга келдик. Бүгүн могу Solux отелинде болдук. Өзү азыр окуу көргөн ичкер. 2021-жылдын апрель айында Курт-Орносун деген фонд ачылган. Ошол фонддо долбоорлор боюнча координатор болуп иштейм. Андан тышкары мен ошо айыл өкмөттө аскерге каттоо кызматындагы инспектор болуп эмгектенем. Ошол биздин фонд негизинен ошо ФСД жана жарандык жергиликтүү фонддору тарабынан ошо бир долбоор барган. Айылдагы айыл жериндеги жаштардын жана айылдардын дараметин арттыруу деген долбоор болчу. Ошол долбоорлордон окуп, анан ошонун натыйжасында ушул биздин фонд түзүлгөн болчу. Андан тышкары айта кетчү нерсе, биз ошол жаш фонд болсоктары ошо айыл жеринде билим берүүгө көңүл буралы деп ошо окуу борбор ачылган. Андан тышкары ошол пандемиядан кийин көрдүк, айылдардын үйдө отуруп калды, ден соолугуна азап жетти деп ошол айым деген бизде ошол фитнес борбор ачылган. Ал жерде ошо айылдар өздөрүнүн ден соолугун чыңдашып, андан тышкары ошо пикир алышып, сонун мүмкүнчүлүк да ошол нерселерди ишке ашырган болчу. Анан ошо биз дагы ошо International Alert менен дискуссиондук клубтарга катышып жүрөбүз. Ыктыярчы катары кандайдыр бир жардамдар керек болсо, ошо айыл жеринде жардам бергенге аракет кылабыз. Айтор активдүү жашоо образын кармаганга аракет кылабыз. Сиздер менен да бүгүн ошо жүз көрүшүп атканыбызга аябай кубанычтабыз. Барыбыз долбоорлорубузду ийгиликтүү жыйынтыктап алып, өлкөбүздүн өнүгүшүнө, жаштардын, айымдардын, айтор баардык катмардын өнүгүшүнө салымдашуу менен биздин коллективдер бошобой калган үчүн